Финансы министрлигинин борбордук казыналыгынын директорунун орун басары Талант Келдибеков коррупциядан өндүрүлгөн каражаттардын сакталышы боюнча маалымат берди. Бүгүнкү күндө бир 200 миллион доллардан ашык акчалай жана имущество түрүндө уже өткүзүп бердик. 1 миллион 267 миң акш долларын зыян алып калган жана ошол толук мамлекетке кайтарылып төлөндү. Миллиард 400 он перечислил в бюджет страны. Кайсы бир мамлекеттик чиновниктер коррупция тарабында боло турган болсо, силерди кошуп жок кылабыз. Мындай жалындуу сөздөр Камчыбек Ташиев тарабынан улам айтылып, калың элдин кулагына сиңип, түгүл алардын ишенимин дагы жараткан болчу. А бирок коррупция менен күрөш аеосуз деген сөздүн арты менен тымызын өз кызыкчылыгын ишке ашырганбы деген суроо туулат. Бир эле мисал келтирели. Чет өлкөдөгү футбол комплекстеринен кем эмес салынган бул комплекс Мурас Юнайтед клубуна тиешелүү. Бул клуб Камчыбек Ташиев менен тыгыз байланышы бар. Анын баласы Эмирхан Ташиев дагы дал ушул Мурас Юнайтед клубунда ойнойт. Мурас Юнайтедте бардык заманбап шарттар түзүлгөн. Медицина, спортзал, жатакана, ресторан, айтор баары бар. Бишкектеги базасы 2024-жылы чүйдүн орок айылында ачылып, аянты 3,5 гектарды чапчыйт. Кыска убакытта эле тургузулуп, пайдаланууга берилген. Ал үчүн 10 миллион доллар сарпталганы айтылган. Бирок мынча каражатты ким бергени же ким инвестиция кылганы эч жерде айтылбай келет. Бир жыл өтпөй, чукул арада Мурас Юнайтед футбол клубу дагы бир заңгыраган имараттуу болгон. Ал 2025-жылдын жай мезгилинде Жалал Абадта ачылган. Анда дагы бардык заманбап шарттар каралган. Имаратты курууга 5 же 6 миллион доллар сарпталганы ачык булактарда айтылып келет. Жаңы түптөлүп, жаңы ачылган Мурас Юнайтед футбол клубу чукул арада мелдештерге катышып, алдыңкы орундарды багындыра баштайт. Эмнеге билесизби? Анткени бул клубка чет өлкөдөн миллиондогон каражатка тренерлер, ага кошумча миллиондогон гонорарга оюнчулар чакырылган. Эгерде спортчулардын тизмесин карай турган болсок, мисалы Украинадан келген Орест Костюктун баасы 300 миң евро, коргоочу Сергей Кулинич 225 миң евро, Бразилиядан келген чабуулчу Ричард Ромарио баасы 400 миң евро, Ганадан келген Томас Эгипонгтун баасы 75 миң евро деп бааланган. Ошондой эле бул спортчуларга Мурас Юнайтед айлык акы катары миллиондогон суммадагы акчаны төлөп берери турган кеп. Ушул жерден суроо жаралат. Мурас Юнайтед ири суммадагы акчаны кайдан табат? Жыйынтыктап айтканда, Мурас Юнайтед футбол клубу Камчыбек Ташиев жогорку кызматтарда турган маалда курулуп, дароо буттан турду. Каржы булагы кайдан келди десеңиз, буга жооп түшүнүктүү. Биринчиден, коррупциянын арты менен келген акчанын бир бөлүгү кымырылган болсо, экинчиден, Ташиевтер ээлик кылган мунай заводдордон түшкөн каражаттарга түзүлгөн десек жаңылышпайбыз.